Жаздын келери менен майрамдарда көбөйүп, кимге эмне белек кыларыңды билбей каласың. Алсак саналуу күндөн кийин 8 март аялдардын эл аралык майрамы. Мына ушул майрамда мырзалардын мээси жөнөкөй күндөргө салыштырмалуу көбүрөөк иштейт делинет. Бул ирет Эрнис Бөрүбаев менен Ильяс Андаш белек тандап убара болбой, ашканада түрлөп тамак жасап, айымдарды кубантышмакчы. Алгач дайым тамаша көй жүргөн ырчы, Куудул Эрнис Бөрүбаев Куудул агаларынан үйрөнгөн бөйрөктөн шыйрак аталышындагы тамагына керектелүүчү азыктарынан баштасак. Бөйрөктөн шыйрак аталышындагы тамакка керектелүүчү азыктар: 4 порцияга эт 1 килограмм, пияз 3 даана, нан 2 даана, ашкөк 1 боо, өсүмдүк майы 200 грамм, кайнак суу 100 грамм, туз татымына жараша. Бул тамактын негизи аталышы жок да. Анан мен атам, анан Борончу Кудайбергенов деген агайыбыз экөө бир кездерде бир жерден базар жок деген кафе ачып, ресторан ачышып, анын ичинен жана кудулдар болгондуктан бир аттары күлкүлүүрөөк бир тамактарды менюга кошобуз дешип, анан өздөрү ойлоп тапкан тамактарды өздөрү ат коюшуп, бул тамактын атын бөйрөктөн шыйрак деп өздөрү ат коюп койгон да. Бул тамакка эң негизгисинен эт керек болот. Бул тамак порция болуп бөлүнбөйт, негизи мындай кишинин тобуна жараша болот да. 1 килограмм эт менен жасалган тамак 4 кишинин тегерегинде жете турган тамак болот да. Буга ушул 2 дана навай нанын керек болот. Анан пияз, укроп чөбү, анан май, анан казан, туз албетте, анан албетте жакшы кол. Баштадык анда, бисмилла. Үйдө анча-мынча тамактарды мен өзүм жасайм, анан эркек жасаган тамак даамдуу болот деп коет го. Анан үйдөгүлөр дагы зеригип эле калып эле, эркек жасаган тамак даамдуу болот, сен жасачы деп эле мени жумушка түртө беришет да. Пиязды өзүнчө тарелкага салып койсоң деле болот өзү негизи, бирок бул тамакты жасардын алдында этти туура туруп, пиязды экөөнү аралаштырып койсоң, бир аз мариновать этилип, эт жумшара дагы түшөт да. Нанды кесебиз, нанды өтө туура өрбөш керек. 4кө бөлүп койсок деле жакшы болот нанды. Биздин казандагы ысып даяр болуп калды. Эмесе баштайлы. Сөз түрдө тамак жасаганда албетте биздин баягы апаларыбыз үйрөтүп кеткен бир жакшы нерсе бар. Келме келтирип, бисмилла деп зикир менен жасаган тамак даамдуу болот. Анда баштадык. Биринчи албетте май куябыз. Бүгүн ушул буну өзү негизи койдун куйругунан дагы жасашат. Биз суу май колдонобуз, себеп дегенде бир аз жеңилирээк тамак болуш үчүн. Бисмилла. Бисмилла. Азыр эми мына бир аз суусу чыкты. Ошо туз салсак боло берет. Тузду дагы баягы майда туз, анан чоң туз болот. Ошо орточосун салса жакшы болот. Себеп дегенде майда туз убагында анча чыкпай, аз болуп сезиле берет да, анан кийин көп сала берип, кийин бир аз убакыт өткөндөн кийин тузу өтө шор болуп кетет да. Бир аз өзүнүн буусуна жумшагыраак бышыш үчүн үстүн жабып дымдайбыз. 7-8-10 мүнөткө чейин дымдасак болот. Түйүнө тартып кетпеш үчүн, күйүп кетпеш үчүн улам аралаштырып туруш керек. Муздак суу куйбаш керек, бир аз жылуу суу куйуш керек, эч болбосо. Кайнак суу болсо да жакшы болот, муздак суу куйсаң эт катып калат. Азыр эми ошол дышарга жакын бир аз суу куюшубуз керек, себеп дегенде мунун үстүнө азыр нан басылат, ошол бир аз суюраак болсо нанга сиңгенге жакшы да. Мына нанды эми үстүнө басып баштайбыз. Отту азайтып 5-10 мүнөт күтүш керек да. Ортосунда бир аз
ачып туруп нанды басып ичиндеги жанагы соусун сиңдирип койсок да жакшы болот да. Отту өчүрөбүз да анан салабыз. Дагы бир жолу кайталап кетели, тамактын көркү жакшы болсо жегенге дагы жанагы табитиң ачат да. Ошондуктан салып атканда аябай коздук менен салганга аракет кылыш керек да. Коздук үчүн албетте үстүнө керектүү нерселерди коюшубуз керек. Эми азыр биз биринчиден пиязды оозуң жыттанып калат деп көпчүлүгү жебейт, бирок пиязды жеш керек. Себеп дегенде бул ден соолукка өтө пайда жактары бар. Себеби бул эт болгондон кийин этте баягы аш кыла турган пияз, чеснок, сарымсактар ушулар керектелинет. Биз бир аз коздук дагы берет, анан биздин ден соолугубузда дагы керектүү боло турган пиязды кошобуз. Тоголок кылып кесебиз, мүмкүн болушунча. Укроп менен бир аз жакшылыраак кылып жасаганга аракет кылалы. Биздин тамагыбыз даяр болду. Биз эми бир гана ушул 8 мартта гана ушул үйдөгү айымдарды кубантканга аракет кылбай, дайыма ушул кубантып жүргөнгө аракет кылалы. Анан кыргыз элим токчулуктун үстүндө ушундай дайыма даамдуу тамактарды жеп жүрө бериңиздер. Айымдардын 8 март майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Апалар, эжелер, кобра жеңелер дегендей. Карындаштар, бар болуңуздар. Дайыма бүгүнкү күндөй суп-сулуу болуп, биздин дүйнөнүн көркү болуп жүрө бериңиздер. Тамагыңыздар даамдуу болсун. Ал эми ырчы Ильяс Андаш үйүндө бир эмес 2 айым бар экенин айтып, пайдалуу, даамдуу жана таттуу мөмө жемиштерден салат жасап берди. Мөмө жемиштерден салатка керектелүүчү азыктар: банан 1 даана, алма 1 даана, апельсин 1 даана, киви 1 даана, мандарин 1 даана, балмуздак 250 грамм. Бардыңыздар деле билгендей, ушул 8 мартта айымдарга жөн гана белекти белек кылып эле берип койбостон, андан тышкары мындай үйгө келгенде жакшы таттуу тамак менен кубандырганга аракет кылат экенбиз да. Биз үчүн, аны үчүн айта кетчү нерсе, мен үй бүлөмдө 2 айым бар. Бул өзүмдүн жубайым жана кичинекей кызым. Ошолорду кубантыш үчүн мен эмне кылам 8 мартта? Мен сөзсүз түрдө өзүмдүн белегимдин тартуулагандан кийин дагы андан сырткары үйгө мындай таттуу кичинекей салат жасап берем. Ал салаттардын бири бул фруктовый салаттардын бири. Фруктовый салат деп аталат жөн эле. Ал үчүн жөн гана оңой нерселер эле керек. Жигиттерге бул тиешелүү болуш керек да. Буга ал үчүн бизге банан керек, алма керек, апельсин керек, мандарин керек жана киви и мороженое. Анда эмесе баштай берели. Алгач мөмө жемиштерди арчып тазалап алабыз. Негизгиси бардыгын 4 бурчтук кылып кесип алуу зарыл. Бардыгын 4 бурчтук кесип алган соң биздин бул стаканчикке салабыз идишке. Балмуздакты дагы 4 бурчтук кылып кесип алабыз. Андан соң үстүнө акырын коюп коебуз.
Биздин мөмө жемиштен жана балмуздактан жасалган десертибиз айымдардын 8 март майрамына карата даяр болду десем жаңылышпайм. Бардык айымдарды майрамыңыздар менен куттуктайм. Өмүрлүү болуңуздар, ден соолуктар болуңуздар. Ар дайым бизди кубантып жүрүңүздөр. Майрамыңыздар менен тамагыңыздар таттуу болсун.